Россиянын президенти Владимир Путин Япониянын Акита түндүк префектурасынын губернатору Норихиса Сатакиге белекке берген мир деген ысымы бар сибирдик мышык коронавирустун жайылышынан улам карантинге жаткырылды. Бул тууралуу 29 апрелде ТАССка губернатор өзү билдирген. Анын сөзү боюнча мышыктарга адамдардын инфекция жуга тургандыгына байланыштуу жандыктын коопсуздугун камсыз кылыш үчүн аны изоляциялоону чечишкен. Мир биздин үй-бүлөнүн мүчөлөрүнөн башка кокус бирөөлөр менен карым-катнашка барбаш үчүн ушундай кылдык. Адамдарды да жаныбарларды да азапка тарттырган ушул абал тезирээк эле бүтөт деген үмүттөбүз. Норихиса Сатаки Япониянын Акита түндүк префектурасынын губернатору. Ал мэр бул үй-бүлөдөгү дагы 6 мышык менен ынтымактуу жашайт жана мүнөзү жоош, аппетити жакшы деп айтты. Мен үчүн бул бөтөнчө жаны бар. Мен мунун тумшугун көргөндө көңүлүм жайланып калат, деп кошумчалады Сатаке. Путин мышыктын баласы Акита префектурасынын губернаторуна 2012 жылы февраль айында, Сатаке Россиянын лидерине 2011 жылдагы жер титирөөдө жана цунамиде Россиянын көрсөткөн жардамына ыраазычылык иретинде Акита Ину япон породасындагы күчүктү бергенден кийин тартуулаган. Мышыкты тандашканынын себеби ага чейин губернатор иттерге караганда мышыкты жакшы көрөрүн айткан. Японияга келгенден кийин мэр Токионун Нарита эл аралык аэропортунун өзгөчө зонасында 6 ай карантинде кармалган. Карантиндин мөөнөтү бүткөндөн кийин гана губернатор мышыкты үйүнө алып кетүүгө мүмкүнчүлүк ала алган.